Кутман күнүңүздөр менен мен Кумтөр маселесине дагы бир тактоолорду киргизип түшүндүрмө берип коеюн дедим. Анткени менин дарегиме бир сөз айтылып кетти. Жакын арада бул маселе парламентте каралат. Ошонун алдында толук маалымат жетсин. Ошонун ичинде мындай калың элдин арасында дагы документтер болсун дедим. 2012 жылкы мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы өкмөттө каралган. Анын токтому мен ошо тиркеп коем астына. Өкмөттөн кийин парламентке келип февраль айында 2 күн каралып, бардык суроолорго жооп берип, Жогорку кеңеш атайын токтом кабыл алган. Аны дагы мен ошо астындагы тиркемеге бекитип берип коеюн. Бирок жанагы Жапаров айтып кеткен, Акылбек Жапаров айтып кеткен мамлекеттик комиссиянын корутундусунда бул мамлекеттик комиссия өндүрбөй коюптур деген, 6 миллиард сомду өндүрбөй коюптур деген сөз жок ал жерде. Ал калп сөз. Мен ошон үчүн атайын тиркемелерди тиркеп, мындай кылып коюп берем, салып берем. Булар интернет булактарында бар, муну тапса болот. Бирок ыңгайлуу болуш үчүн мен астында тиркеме кылам дагы. Мына бул отчеттун 500 барак отчеттун корутундусун дагы тиркеп коет. Анткени муну калың эл, адистер, биздин билимдүү элибиз билиш керек. Эми Кумтөрдүн маселеси боюнча. Кумтөрдүн маселесинин баары 2009 жылкы келишимге такалат. 2009 жылкы келишим юридикалык жактан кынтыксыз кылып коюшкан Центера. Эмне үчүн? Анткени 2009 жылкы Центера менен өкмөт келишим түзүшөт. Биз мындан ары Кумтөрдү ушул эрежеде иштетебиз дейт дагы. Бирок ошол келишимде силер муну Жогорку кеңештен карап бекитип, эл аралык келишимдин статусун бересиңер дейт. Өкмөт ал убакта Акылбек Жапаров ошо өкмөттүн мүчөсү, Барандуу өкмөт министр, андан кийин биринчи вице-премьер, булар ушуну киргизишет парламентке. Парламент муну бекитип берет. Парламент бекитип бергенден кийин ал ратификация болуп кол коюлат. Буга укуктук жагынан статус берилип калат. Биз ошол комиссияда жазганбыз. Бул туура эмес болгон. Ошол убакта парламенттин, өкмөт, президент колун бурап туруп бекиттирип койгон. Мыйзам бузуулар менен болуп кеткен. Биз муну тааныбайбыз деп айтып чыкканбыз. Бирок Центера аны таанып, биз бирдеме болсо эл аралык сотко барабыз дейт. Мынакей бардыгы келип ушуга такалат. Экинчиси, ал келишимди алып барып Конституциялык суд менен бекитип коет. Конституциялык суд менен бекитип коет дагы ал эч качан сот деңгээлинде каралбайт. Даттанууга жатпайт деп коет. Мына ошол биздин кендирибизди кесип атат. Биздин комиссияда чыгарган мыйзам бузуулар, жанагы мөңгүлөрдү жыртып, аларды топурак менен аралаштырып, башка жакка таштап, аралаштырып таштап, бош топурактарды алып барып дагы башка жакка таштап, калдыктардын баарын тең аралаштырып, бул жагынан абдан чоң мыйзам бузуулары бар. Аны биз ошол убакта эки эл аралык көз карандысыз, бирөө Словениядан, бирөө Германиядан лабораторияларды алып келип, алардын корутундулары, анализдердин жыйынтыктары да бар. Центерада менен макул болгон. Анан кийин аларга жазылган ошолордун баарын оңдойсуңар деп. АМЕК деген эл аралык экологиялык компанияны алып келип, анын да жыйынтыгы бар. Ага да макул болушкан алар.
Бұл отчет қаралып атканда парламенттен көп депутаттар ынанып, мынакей бізге ырашчылык айткан. Анткени комиссия таза иштеп, эч ким кийлишкен эмес. Ошол убакта президент да кийлишкен эмес бул комиссияга. Өкмөттүн башчысы да кийлишкен эмес. Эч ким сурап да койгон эмес. Бир гана качан бүтөсүңөр, кандай текшерип атасыңар, эмне жардам керек деп сурап турушкан. Анткени билесиңер, мурунку комиссияларга мамлекет башчылары, өкмөт башчылары кийлигишпөчү. Бул мамлекеттик комиссияга эч ким кийлишкен эмес. Биз ошондой кылып болгондой бардыгын жазып, мындай 500 барактык китепке чыгарып, аны депутаттарга, өкмөт мүчөлөрүнө бардыгына таратканбыз. Бул жерде мына сүрөттөр менен бар. Эмне бузулуп, кандай бузулуп атат, каяка кетип атат, графиктер менен бар. Бу жерде биз канча акча алдык, анын баары мынакей, мынандай болуп жазылган. Кыргыздар канча айлык алган, сырттан келген адистер канча айлык алган, наркы канча чыгым кетип атат. 92-жылкы эң биринчи келишимден баштап 2011-жылга чейин бардыгы ушунда болгон. Мен дагы айтып коеюн, биз ошол комиссия таза, ачык иштеп бергенбиз, өзүбүздүн ишибизди аткарганбыз, акыл. Андан кийин мамлекеттик органдар тарабынан сотко берилди. Жана мыйзам бузуулар, доолор. Эми ал сот процессин билесиздер, өздөрү кандай өтөт. Ал башка кеп. Рахмат сиздерге, мен ушуну айтып коеюн дегем.